ден соолуктуңуздар демекчибиз. Буюрса, бүгүн жакшы маек курабыз деген ойдомун. Ооба, сөзсүз түрдө ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер да биздин студияга кошулсаңыздар болот. Суроолоруңуздар бар боло турган болсо, анда бизге байланышка келиңиздер. Биздин координаттарды эске сала кетейин. 59-20-01 төз байланыш линиябыз бош. Азыркы учурда байланышка келе берсеңиздер болот. Көптөн бери Гүлжигитке суроо бере албай жүргөн болсоңуздар, ушул учурдан пайдалансаңыздар болот. Андан сырткары бизге Facebook жана Одноклассник сайттарынан SMS билдирүүлөрдү калтырып койсоңуздар болот. Анда эмесе, сиз бизге аябай чоң жаңылыгыңыз менен келдиңиз. Ушул жаңылыктан Буюрса жаңылыктан баштасак, ошол 2012 жылдан баштап жылда жандуу үн менен концерт берчү элек. Буюрса быйыл да берели деп турабыз. Тактап айтканда 2012 жылы, 13 жылы бергенбиз. Эки концерттин жандуу үн менен болгон. Тилекке каршы 2014 жылы болбой калды. Ошол 2014 жыл менен 2015 жылдын эсебин кошуп туруп, ошол жазылган 2 жылда жазылган чыгармалардын баарын кошуп, жана эски чыгармалардын баарын кошуп, жандуу үн менен концерт берели деп турамын. Тактап айтканда, Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда 10 майда 19:00 башталат. Буюрса, ошого азыр кызуу даярдануудабыз. Жакшы экен. Анан 2 жыл концерт бериптирсиздер, 2014 жылы болбой калды деп атасыздар. 2 жылды кошуп береткенсиздер, эмне өзгөчөлүк бар? Өзгөчөлүктөр кандай десем, быйыл буюрса ошол чыгармачылык жолумдагы эң алгачкы ыр жыйнаган альбомду презентация кылайын деп жатамын концерттен. Андан тышкары жылдагыдай эле ошол жандуу үн менен болот, ошол өзгөчөлүктөрдүн бири. Буюрса жаңы дагы балким көпчүлүгү көрө элек шоу программаларды даярдап жатабыз. Сюрприз боюнча калсаңбы? Баарын айтып салсам да болбойт болуш керек. Анда барбай эле коймокпуз, Кызыксыз болуп калат, андыктан жакшы кызыктуу нерселерди концерт күнкүгө калтырып коелу. 10 май күндү тандап алыптырсыздар. Балким жеңиш күнүнө арнагандырсыздар. Бул концерттин аталышы кандай болот? Концерттин аталышы жылда эле концерттин аталышын койчу эмеспиз, аты жок эле, баягы жеке концерт деген жандуу үн менен деп жылда койчубуз. Быйыл деле ошондой эле. Анан ойлонуп көрдүм, балким башында бир ырдын атынан коебузбу деп. Көбүнчө баягы чыгармачылык инсандары, ырчылар ошол бир ырдын атынан аталыш коюшат эмеспи? Бир ырдын атынан коюшат. Анан бир ырдын жакшы көргөн ырдын атынан коюп койсом, башка ырларым тартынып калат деген ой менен жөн эле жеке концерт деп койдук. 9 майга карата деп деле айтсак болот, бирок баягы өтө эле ошол 9 май тематикасында болбойт. Бул болгону гана ошо 9 майдан кийинки күн 10 майда баягы календарлардын күндөрүнө караганда неме экен? Бош күн экен. Эс алуу күндөрү. Эс алуу күндөрү. Ошондуктан баягы жумушка барбай, үйдө эмне кылабыз деп телевизор карап отурган туугандарыбызды буюрса ошол концертибизге чакырабыз. Жакшы экен. Анан мындай суроо пайда болот да, мисалы көптөгөн ырчыларыбыз эле фонограмма менен концерт өткөрүшөт дегендей. Анан сиз жандуу үн менен өткөрүп келесиз. Ошол жандуу үн менен өткөргөн концерт албетте бир 2 сааттан жогору болот болуш керек. Ошол убакта кыйналып калбайсызбы? Кыйналып калуу бул ар кандай түшүндүрсө болот бул нерсени. Үн жагынан дегеним. Үн жагынан ошол үн жагынан дагы баягы кыйынчылык туудурган жагынан түшүндүрүп берсем, негизи үндү ырчы баягы жөн эле көчөдөн келип ырчы болуп калбайт да. Ал деген баягы музыкалык билим алыш керек. Ошондуктан мага музыкадан билим берген эжелерибиз постановка голоса деп коет, үндү коюшат да атайын. Үн коюлгандан кийин үн бир топко чейин чарчабайт. Анан ошол коюлган постановка деп айтпадым башындачы. Ал жерге баягы өзүнүн үндүн кооздуктары, үндүн диапазону, үндүн чоңдугу, анын баягы катуу чыгышы, акырын чыгышы бүт баары баягы техникалык жактан коюлат мугалимдер менен. Үн коюлгандан кийин баягы ырчы көп чарчабайт да. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мугалимдерим менен эң алгачкы мугалимим Куприяна Светлана Анатольевна деген эжекебиз болду эле. Андан кийин Динара Асановна деген эжебиз болгон, Салтанат Мадиевна, Керим Мурозбаев, Талгар Жакшылыков агайларыбызга баардыгыңыздар көрүп турсаңыздар, чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Таазим этемиздерин алыңыздарды ар дайым. Ушул инсандардын жардамы менен ошол бүгүнкү күндөгү чыгармачылыгымды аткарып жаткан ырлардын баары
ошолор ага эжелерибиздин аркасы менен балким ушундай даражададыр деп ойлойм. Жакшы экен. Анан чынында баарыбыз эле багы атап кетпедиңизби, сизге жардам берген адамдар баарыбыз эле ушун чыга калбайбыз дегендей, кимдир бирөөнүн таасири, жардамы аркасында ушул сахнага эң алгачкы жолу сизди чыгарган ким болгон? Эң алгачкы жолу чыгарган бул жана башында атап кеткен Светлана Анатольевна деген эжебиз. Эжебиз өзү кесиби боюнча хоровик, хордон сабак берет. Мен мектеп жашында бала чагымда мектепте музыка сабагына сабак берчү. Музыкага болгон кадамым, алгачкы күндөрүм ошол Новополовка 2 орто мектебинде башталган. Башында өзүм футболго кызыгып, футбол ойноп жүрчүбүз. Анан бул эжебиз кандайдыр бир баягы жаратканыбыздын берген касиети мененби билбейм, ушундай жакшы ырдаган балдар кыздар тандап алчу. Анан башында көп болчубуз. Анан бирден экиден кетип отуруп, жумасына, күнүнө кетип отуруп, аягына мен калдым. Анан мени райондук конкурстарга алып барып баштады. Райондуктан өткөндөн кийин областтык, республикалык, эл аралык болуп баягы тепкич менен көтөрүлүп отуруп, жакшы даражадагы жетишкендиктерге жеттик. Анан ошондон улам мен балким ырдашым керек деп өзүмө чечим чыгардым. Ошондон бери ырдап келе жатам. Жакшы экен. Мына ошондой тепкичтер дагы да болсо бийиктей берсин дейли. Ардактуу замандаштар, бизге кошулсаңыздар болот. Сиздер көрүп жаткан KFR программасы ал эми студиябыздын коногу болсо кыргыз эстрада жылдызы жана ошондой эле Мукам Үндү Гүлжигит Калыков бизде конокто. Азыр болсо баарыбыз биргеликте Кей-фото рубрикасына кезек берели, андан кийин кайрадан көрүшөбүз. Биз болсо улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздардын үйүңүздөрдө коноктобуз. KFR программасы. Баарыңыздар биз менен кучак жайып тосолсаңыздар болот. А биз болсо кызык маек куруп атабыз. Сиздер да бизге кошулсаңыздар болот. Эгерде суроолоруңуздар бар боло турган болсо, 59-20-01 байланыш иштеп аткан учур. Ал эми биздин программанын демөөрчүсү бул Легенда суу сундугу жана Шоро компаниясына ыраазычылык билдирели жана Ассоль Молдукматованын холдинги. Бизде болсо байланышка келген көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы дейин десем, бизден кайрадан алыстап кетти. Келиңиздер, ойнобойбуз, ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге байланышка чыгып суроолорду бере берсеңиздер болот. Ага чейин мен суроону берип берейин. Чынында бул учурга чейин концерттерди коюп келе жатасыз дегендей, анан быйылкы жылдын эсебинен сиздин жандуу ырдайбыз деп атасыздар. Конокторуңуздар кимдер болот? Конокторубуз тууралуу айта кетсек, алар өтө көп болбойт. Аз жана саз демекчимин. Алардын эң улууларынын бири бул Гүлнур Сатылганова эжебиз, Токтобек Асаналиев, Самара Каримова, да кимдер, Жидеш Идрисова, Жуди, Назгүл Токтоконова, Айбек Замиров, Бегиш, Баястан, Арсен болду. Бүт бары жандуу үн менен. Бардыгы жандуу үн менен ырдайт буюрса. Нурсултан Азыкбаев да келет буюрса. Жакшы экен. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушул концертке барууну каалап жаткан болсоңуз, көптөн бери жандуу музыкага суусап жүргөн болсоңуз, анда 10-май күнү Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Гүлжигит Калыковдун концертине кечки саат 19:00 Ооба, буюрса. Ошол жерде барып көрүп келсеңиздер болот. Ал эми ушул көрүүчүлөрүбүз сиздин ырдаганыңызга ырдаткылар келип атат болуш керек. Анан сизден сурангым келип атат. Азыр бизге ырдап бербейсизби? Албетте ырдап берели, андан качпайбыз. Концерттин өзгөчөлүгү деп калыңыз. Концерттин да бир өзгөчөлүгү
19:00 башталат. Андан кечикпейт, э? Андан кечикпегенге аракет кылабыз. Буюрса эми ойлойм элди эртерээк киргизип эле баштай беребиз го, себеби дегенде. Элди эрте киргизиш үчүн 18:00 деш керек болчу. Жок, ушундай нерсени башташ керек болот. Убакыт саатында баштаган негизи канчада айтылса ошончо да болуш керек деп ойлойм. Ошондуктан көрүүчүлөргө айтып коелу, угуп алыңыздар. Кулагыңарга эмне деп койчу? Күмүш сырга. 19:00 10-майда филармонияда сөзсүз кечикпей баштайбыз. Ошондуктан келе тургандар болсо кечикпей келиңиздер. Балким кызыктуу программалар өтүп кетиши мүмкүн башында, э? Айтор, кызыктын баары башында. Биринчи бөлүмдө, биринчи бөлүм болгону гана 8 мүнөт болот. Ошондуктан 8 мүнөт кечиксеңер аны коюп жибересиздер, ошондуктан кечикпеңиздер деп айтмакмын. Макул анда. Жан дүнүмөн ырдасам, анда кайсыларды ырдарымды дагы билбей жатамын. Өзүм репертуарыман ырлардан аткарып берейин анда. Райхан Бейшиналиев эжекебиздин оонуна таандык. Сөзү Кыялбек, жок, Аната Өмүрхановдуку. Сен дегенде деген чыгарманы аткарып Жакшы. Сен дегенде күн батпайт, таң атпайт. Учкан куштай учкан жылдар санатпайт. Баш айланткан бактылуулук мас болду. Ачыла элек барактарым барактай. Айда таңда жылдыздарын түгөлдөйт. Асыл ойлор арам ойду жүгөндөйт. Түгөнүшү мүмкүн ушул өмүрдүн бирок сага деген сүйүм түгөнбөй. Таза умансыз, кол чабалар болсун. Экран артында көрүп отурган ар бир замандашыбыз кол чабат болуш керек. Ал эми мындай суроо бергим келип атат. Евразия жылдызы аталгансыз. Мына ошол сиз үчүн жылдызыңыз жаңганга дагы бир тепкич болду болуш керек, э, сиз үчүн? Албетте, бир тепкич эмес, бир 10дон ашык деле тепкич болду окшойт. Себеби дегенде Евразия жылдызынын финалы 2012 жылы январь айында өткөн болсо, ал эми менин чыгармачылык жолум профессионалдуу түрдө чоң сахнага 2010 жылы аттанган болчумун. 2 жылдын ичинде жасаган иштин баары 2 жылда болуп турган нерсе 2 айда эле андан ашып кетти да. 2 ай конкурс болду. Конкурстан келгенден кийин көчөлөрдөн таанышып, апаларыбыз жолдон кармап алып, шалпылдатып өтүп, баталарын берип, аябай жылуу сезимдерин тартуулашты. Керек болсо ал убакта унаам да жок болчу. Таксиге түшсөм дагы Гүлжигит сени көрүп аябай сымыктанганбыз. Жакында уулум төрөлүп атын Гүлжигит койгом деген дагы күндөр болду. Анан мен үчүн өтө чоң сыймык болду. Анан ошол нерсе сиз айткандай көп эле тепкич болду окшойт деп ойлойм. Мына ошол конкурстан кийин дагы кандай сынактарга катыштыңыз? Андан кийин көп эле конкурстарга чакыруулар болуп жатты. Бирок мени продюсерим жиберген жок. Анан продюсерим менен 2013 жылдын июнь айындарында официалдуу түрдө контрагым бүттү. Ошондон бери жалгыз иштеп келе жатамын. 2014 жылдын апрель айларында Азербайжан мамлекетинин Баку шаарында өткөн чоң конкурс болгон, эл аралык конкурс, СНГ мамлекеттери катышкан. Отвага деген конкурс болгон. Бул жакка мекенчил сезимдерди козгогон, патриоттук ырлардан сынак болгон. Ал сынактын орусча айтканда условиясы, шарты 4 адам, 4 үн менен квартет болуп ырдаш керек болчу. Анан бул Кыргызстандан абдан таланттуу жигиттер барды. Алардын аттарын атай кетсем, булар жаңы толкун конкурста катышкан Айбек Бакытбеков менен Бек Исраилов деген жигит. Андан тышкары Сталбек Жээнбаев деген жигит болуп, төртөөбүз барып, Бакыт Алишеров агабыздын Ыр майрам деген чыгармасын аткарып, баш байгени алып келгенбиз. Жакшы. Бул учурга чейин кабардар болсок, эми кээ бир көрүүчүлөрүбүз үчүн бул балким сүйүнчү да болуп калгандыр. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге кошулуңуздар. Кефир программасы уланууда 59:20:01 түз байланышы иштеп аткан учур. А биз болсо кайрадан суроолорубузду бере берели. Сиздин аткарууңуздагы ырлар мааниси, тарбиясы жагынан көбүрөөк жаштар үчүн деле, улуу үчүн деле жакшы бир пайдасын келтире турчу ырлар. Ырларды сизге тандоого ким жардам беречи, өзүңүзбү?
Алгаш чыгармачылык жолумду баштаганда баягы көп жашка жаккан, жаштарга жаккан. Күттүм сени, кайрылбаймын, останься со мной, святая любовь деген чыгармаларды аткарып жүрдүк. Анча мынча жаштардын баягы сүйүлөрүн козгоп дегендей. Сүйүлөрүн козгоп, алардын ырдагандарын угуп калдым бул чыгармаларды. Анан конкурска барып келгенден кийин эле көп сунуштар боюнча кайсы интервьюга барбайын, радио болобу, теле болобу, Гүлжигит сен деген ушундай эски обондорго көңүл бурушуң керек экен, ошолорду чыгарышың керек экен, сенин стилиң ушундай экен деп көп баягы сунуштар киргизилип калды. Анан элдин сөзүн эки кылбай баягы ор басырыктуу биздин эски муундар жактырып уккан чыгармаларды көп аткарып калдым. Бул суроону көп беришет, Гүлжигит силердин ушундай эски чыгармаларды көп ырдай чыгарып эмне себептен деп. Ошого ушундай жооп айтар элем. Бүгүнкү күндө кайрадан баягы улуу муундарга да жаккан, орто жаштагыларга да, кичүүлөргө да жаккан ырларды аткаранга аракет кылып жүрөмүн. Бүгүнкү күндө баягы жаш муунга көбүрөөк жаккан жеңилирээк чыгармалар көп чыгып атат. Себеби өзүмдүн ыр тизмегимди баягы репертуарымды карап көрсөм, жайырлар абдан көп болуп кетиптир. Ошондуктан бүгүнкү күндө баягы шаңдуураак, динамикалуу ырларга көбүрөөк көңүл буруп, ошондой ырларды көп жаздырып атабыз. Буну менен эмне айткым келип атат? Буюрса концерттен дагы ошол бийлей турчу ырларды кылабыз, биз менен чогуу бийлеп отурат да окшойт деп. Жакшы экен. Анда сөзсүз түрдө бийлеп келебиз деген ойдомун. Байланышта көрүүчүбүз бар экен, кутмандуу кечиңиз менен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Үнүңүздү өктөмүрөөк чыгарыңыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз ким? Мерим. Ким? Мерим. Мерим. Келиңиз, анда сиздин сурооңузду угуп атабыз биз. Мен ошо Гүлжигит байкени кинодон көп көрүп калдым да, бул киного тартылып атканда кандай сезимдер болуп атат? Дагы сурооңуз барбы? Бүтті. Сизге чоң рахмат. Киного тартылганда кандай сезимдер болду деди. Аябай үнү акырын чыгып атат, негедир. Ооба. Назик кыз окшойт. Назик кыз окшойт, анан добуш да акырын чыгып атат. Киного тартылган тууралуу суроо берди окшойт, мен укканыма караганда. Киного биз 2011-жылдан бери тартылып келип атабыз. Ошол жылдары Нурлан Разахулов агабыздын Сулуулар жана миллион деген тасмасына тартылганбыз. Ал жакта второстепенный роль болчу. Башкача айтканда, четтеги каармандардан болчумун, башкы ролдо эмес. Ал эми андан бери жылдар өтүп, былтыр 2014-жылдын жай айларында Сүйүн Откеев агабыздын ошо миллиондук мелдеш тасмасынын экинчи бөлүгүнө башкы каарман болуп тартылдым. Эми ал жактагы сезимдер чындап айтканда тасмага түшкөн оңой эле болуш керек деп ойлочумун. Көрсөм мунун абдан көп баягы кыйынчылыктары, өзүнүн сырлары бар экен. Ошол нерсе менен былтыр баягы ошол нерселерди кездештим, ошол нерселерди башыман өткөрдүм. Кызыгуу пайда болду. Бул дагы бир өзүнчө дүйнө экен десем да жаңылышпаймын. Кызыктуу дүйнө. Бош убактыларымда балким баягы ушул кандай десем, тарыхта болгон ошол театр тармагындагы инсандардын баягы жашоосуна, автобиографиясына көңүл буруп, ошол театрдан баягы үзүндүлөрдү ойноп көрүп, балким ушундай бир кружокторго баргым келип жатат. Себеби бул аябай билим менен дагы, анан баягы философия менен дагы, жаратылышта физика менен дагы байланыштуу экен чынында эле. Ал эми ушул киного атайын сунуш түштү да сизге? Сунуш түшкөн, биринчи бөлүгү бүткөндөн кийин эле Сүйүн байке келип айтып калды. Гүлжигит, балким экинчи бөлүгүн тартабыз, же балким таптакыр башка тасма тартып калабызбы. Анан баягы киного баягы критерияларың төп келет, анан тартылбайсыңбы, тартпайлыбы деп калды. Керек болсо тамашага салган күндөр да болду. Мен макул деп макулдугумду бергем, анан күтүп жүргөн болчумун кандай тасма тартып болду экен деп. Бир күнү ошо улуттук филармониянын аркасында бир концерттен чыгып кетип баратсам эле бирөө үй телефонунан 0312 кодунан чалып атат. Анан ким болду экен деп трубканы алсам, Сүйүн байке экен. Сүйүн байке чалып, Гүлжигит кандай жакшыбы, баягы тасмабызды баштап атабыз, буюрса эми деген бул тасма аябай кызыктуу болуп атат, Кыргызстанда биринчи болуп атат деп аябай кызыктырып баштады. Анан угуп атам Сүйүн байке десем. Сен билесиңби, сен деген ушул кинону тарткан учурда 3 айдын ичинде деген 10 килограммга семиришиң керек, кайра
3 айдын ичинде кайра 10 килограммга арыкташың керек, сен ошол нерсени кыла аласыңбы дейт. Мен семиргенде менин чыгармачылыгым эмне болот? Бизге бул нерсе төп келишпейт бул нерселер işte. Сен тасма үчүн кылып атасың деп. Эгер анда Сүймөккө жолугуп тасманын эмесин сценарийин окуучу, эгер чынында эле татыктуу сценарий болсо анда семирип көргөнгө деле даярмын. Бир оңой менен семирчү маселем деп айттым. Айтсам алар күлүп атышпайбы, көрсө Тентек микрофон деген передачада отуруштур, бир радиолордун биринде. Ушундай тамашаларга да салып калышкан. Жакшы экен. Бизде байланышта көрүшүбүз көпкө күтүп калдык. Кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен атым Менора. Анан мен Гүлжигит Калыковго суроо берейин деп, анан эртеңки буюрса боло турган 10 майдагы концертине жакшы ийгиликтерди каалап кетейин дегем. Гүлжигит, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кубандуу кечиңиз менен. Рахмат, сиздин дагы. Рахмат. Гүлжигит, негизи менде сиз үчүн бере турган суроолорум көп, бирок негизги суроолорду берейин. Эгерде менин балам болгондо, буюрса келечекте сизге окшогон балам болгондо, мен эң бактылуу эне болмокмун да. Рахмат, чоң рахмат. Анан сиздин апаңыз дагы ушундай ойлорун, ушундай ичиндеги бир туюмдуу сезимдерин сизге ушинтип айтты эле. Мен качандыр бир убакта балам сага ыраазымын, ушундай мыкты жигит болуп чоңойгонуңа деген сыяктуу сөздөрдү айтты эле деген суроону берейин дегем. Анан экинчи суроомду да берип кетейин. Кайсы жердин кулуну болосуз, кайсы жерден болосуз? Мына ошол суроолорду берейин дегем. Сизге чоң рахмат жакшы сөздөрүңүз үчүн. Чоң рахмат. Алгач акыркы суроолордон баштайт окшойм. Ошентип келип тиягына барсак туура болот болуш керек деп ойлойм. Өзүм Нарында төрөлгөн болчумун. Тактап айтканда Нарын областынын Атбаш районунун Ак Муз айылында төрөлгөнмүн. Ошол жерде 3 жашыма чейин ошол жактан чоңойгонмун. 3 жашымда ата-энемдин жумушуна байланыштуу Бишкек шаарына көчүп келгенбиз. Ошол жылдан бери Бишкек шаарында жашаймын. Үй бүлөбүздө 5 бир тууганбыз. 2 кыз, 3 уул. Ошолордун 2 эжем, 1 агам, 1 иним бар. Менден кичүү бир иним бар, предпоследний орусча айтканда. Анан карга баласын аппагым деген кыргызда сөз бар. Андыктан кандайдыр гана бир ата-эне болбосун, өзүнүн баласына жакшы болобу, жаман болобу, баягы балам сага ыраазымын деп айткан күнү болот болуш керек. Андай нерсе менде деле болгон. Ошондуктан мен ойлойм, жаман ата-эне болбойт, жаман уул кыз болбойт. Ошондуктан бардыгы эле жакшы сөздөрүн айтып чоңойтконго аракет кылат болуш керек деп ойлойм. Ал эми албетте ата-эненин берген тарбиясы бул кийинки чоңойгондогу жашоодо баскан кадамдарга албетте таасирин тийгизет. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен дагы ата-энеме ыраазычылыгымды билдирем, таазим этем, ар дайым ушундай жакшы жылуу сезимдер тартуулаганга аракет кыламын. Анан ушу көрүп аткан жаштарга да айтар элем, ата-энеңиздер таарынтпаңыздар. Көзү бар да сыйлап жүрө эле. Анан ошол Нарында 3 жашка чейин чоңойгом дедиңиз. Азыркы учурда Бишкек шаарында турат экенсиздер. Анан Нарынга туугандар барбы, жакка каттап турасыздарбы дегендей, баягы туулган жердин топурагы алтын деп коет эмеспи? Анан балким ал жака жүрөгүңүздөр жакын болуп тураттыр, баргыңыздар келет дегендей. Эмнегедир баягы Бишкекке келгенден бери баягы ачык сөздү айтсам, бул туура эле болуш керек, жаман эмес да. Бишкекке келгенден баштап ата-энем мен кичинекей болсом дагы сезип жаттым, бир топ эле кыйналышты. Жумуштар жүрбөй, анын үстүнө баягы союз кулагандан кийин мен билем бир топ эле үй бүлө кыйналса керек. Бүгүнкү күндө да Кудайга шүгүр. Ошол себептерденби балким көп бир топ жылга чейин айылга барбай жүрдүк. Кийинчерээк буюрса жакшы неметип калгандан кийин барып баштадык. Айылда туугандарыбыз бар. Албетте баргым келип турат. Өзгөчө жай айларында шаардын ызычуусунан, кир абадан качып таза абага тоого чыккыңыз келиби? Барып келип турабыз. Анан чынын айтсам аякта да көп жүрө албайм. Себеби шаардын жашоосуна көнүп калган кыз жигиттер аяктан көнө албайт экен. Бат эле душуңар жок экен, анан мындай экен, чаң экен деп качкандар көп. Албетте ал нерсеге деле чыдаш керек, ошол нерсени көрүш керек. Буюрса быйыл деле барабыз, үй бүлөм менен дагы барам буюрса. Анан ошол чыгармачылык чөйрөдөгү агаларыбыз, шатбашылык агаларыбыз быйыл
ушундай бир жакшы демилге көтөрүп алышыптыр. Ушул ат башылык бардык ырчылар чогулуп атайын бир чоң машина айдатып алып барабыз деп атышыптыр. Балким алар менен да барып келет болушум керек. Кудай буйрса, андан баары болсо жакшы эле болот деп ойлойм. Нарындыктарын да кошолу. Буйрса. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо кызуу маек жүрүп аткан учур, а биз болсо сапарыбызды алга карай улайлы. Азыр болсо жарнамалык түрмөккө кезек беребиз, андан кийин көрүшөбүз. Биз болсо сапарыбызды улайбыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Кей эфир программасы уланып жаткан учур. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Гүлжигит Калыков. Дабыр жолу саламатсызбы? Дабыр жолу саламатсыздарбы? Бизге жаңыдан кошулуп аткандарга салам айтабыз. Анан мындай суроо бергим келип атат. Жогорудан бери Кудай сактай көр. Табаң соруп калды. Суу берейинби? Жок, рахмат. Жогорудан бери чыгармачылык туурасында сөз кылып атабыз. Эми жеке жашоого өтө эле биздин көрүүчүлөрүбүз өтө кызыгышат. Бул көрүүчүлөрдөн мисалы эфирден кийин бизге өтө сурашат да, ушунусун сурабайт белең, ментпейт белең депчи. Анан алардын өтүнүчүн аткарайын, жеке жашооңузда баягы сүйлөшкөн кызыңыз барбы дегендей. Бул суроо абдан көп берилет, чындап эле. Кээде баягы суроо берип калышат, силерде тажаткан суроолор барбы депчи. Ушул дейсиңер. Ошол суроолордун бирине ушул суроо. Мен да тажатып коеюн бүгүн. Ошол суроолордун бирине ушул суроо кирип коюш керек. Сүйлөшкөн кыз бар. Анан былтыр үйлөнсөмбү деп да жүргөнбүз. Анан ата-энем уруксат бербей койгон болчу. Ошондуктан үйлөнбөй калган болчумун. Быйыл болсо тескерисинче өзүмдүн каалоом жок болуп жатат. Тескерисинче ата-энем үйлөнбөйсүңбү деп жатышат. Анан аларга айтып калып атам, жок, чыдай тургула деп ошондой ар кандай. Келин келет бір күнү деппи? Бир күндө келет деп атабыз ошол. Буга эмне себеп болуп атат? Балким чыгармачылыкты дагы өнүктүрөйүн деп атасызбы? Эми бул нерсе көп жылдардан бери бир 22-ге чыкканда үйлөнгүм келет. Анан 23-те жөн эле жүрүп 24-кө чыкканда үйлөнгүм келет. 23-кө чыкканда үйлөнгүм келет. Балким 2 жыл үйлөнгүм келип калат. Ар кандай болот эми. Жакшылап ойлонсоң, балким даяр эмесмин деп ойлойсуң да. Балким даяр эмесмин дейсиң, анан орустарда жакшы сөз бар го. Бир нерсени жазайын деп жатсаң, анда ошол нерсени аягына чейин чыгарам деп ишенишиң болуш керек, ишеним болуш керек. Эгер ишеним болбосо, аны жазбай эле кой деген сөз бар да. Ошондуктан ишеним болуш керек. Баштадыңбы коркпо, корксоң анда баштаба деген сөз бар, Анан мен мындай суроо бергим келет да, көптөгөн мырзаларга ушул суроону берем. Мырзалар достукта туруктуубу же сүйүүдөбү? Ушунусун айта албайм. Негизи эле эки жакта тең туруктуу болуш керек деп ойлойм. Бир жакта туруктуу болсо, экинчи жакта дагы туруктуу болот деп ойлойм. Эгер эки жакта тең бир жакта туруксуз эмес болсо, анда башка жактан да туруктуу болбой атпаш керек. Ошол бул сезим бири окшош эле да. Ошондуктан бул сөздү айтып жатам. Эми жашоодо ар кандай кырдаалдар болот. Балким сүйлөшкөн кыз менен урушуп кетиши мүмкүн. Балким бир жаман кабар болуп калышы мүмкүн ал тууралуу, же ошол эле нерсе досу менен болушу мүмкүн. Ошондуктан ар бир адамдын бул баягы жашоодо болуп жаткан акыбалына жараша болуш керек. Жакшы экен. Биз болсо уланта берели, бир музыкалык чыгармага кезек берели. Гүлжигит Калыковдун аткаруусунда, андан кийин көрүшөбүз. Куш арык менен агып келе жаткан турмуш жолубуз кең көлгө кошулуп, бүгүнкү күнүбүз жаркын маанайда өтсүн, ардактуу телекөрүүчүлөр. Баарыңыздардан мына ушул кечтеки эфир программасы сиздерге салам айтат. Ал эми жогоруда клип Гүлжигит Калыковдун аткаруусунда Сен дегенде деп аталды. Ал эми мына ушул Гүлжигит Калыков бүгүн биздин студиябызда. Сиздер дагы суроо берсеңиздер болот. Алдыңкы мүнөттөрдө 59 20 01 түз байланышы иштеп аткан учур, линиябыз бош. Каалаган сурооңузду бериңиз, түз эфирден жооп беребиз. Андан сырткары билдирүүлөрдү узатып коюңуздар. Социалдык тармактарда отурабыз. Ал жакта биз Кемуз деп катталганбыз. Мына ошол жерден бизге билдирүүлөрдү узатып койсоңуздар болот. Байланышта келген көрүүчүбүз бар. Кутмандуу кечиңиз менен деп атсак, байланыштан кетип калды. Ардактуу телекөрүүчүлөр, байланышка келиңиздер, күтүп турсаңыздар болот. Бизге клиптер болот дегендей, суроого жооп берип аткан учур болот дегендей, мына ошол убакытты күтсөңүздөр болот. Кайрадан келген көрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутмандуу кечиңиз менен, атыңыз ким? Менин атым Аида. Аида, кош келиңиз. Мен ушул абдан кубанычтамын, ушу сиздин эфириңизге, түз эфирге түшүп калганыма. Анан кийин ушу Гүлжигит менен аябай сыймыктанабыз. Рахмат. Анан бир суроо берейин дедим эле да, жакында концерт болот экен, Ооба. Ошо Баткен Ош тараптарда, Ооба, ал жакта болот буюрса.
ошо мен айтайын дедим эле да. Ошо азыр кризиске байланыштуу элдер мындай концерттин мисалы баасына көптөр мисалы бара алышпайт, же болбосо бара алгандар баргысы келгендер мисалы реклама жарыя мисалы ал жакта эми баягы КТР аркылуу жарыя кылсаңыздар болот эле дейм да. Элдер көбүрөөк элдер билип анан ошо концертке мындай барып сиздин ошо оюңуз түшүнүктүү, дагы сурооңуз барбы? Ошо анан дагы суроом анан бул жакында сиз баягы 2 жыл мурун сиз утуп албадыңыз беле? Евразия жылдызы. Евразия жылдызы болуп, анан кийин Кыргызстанда болуш керек эле го. Ошол Кыргызстанда болдубу же болгон жокпу? Ошону көрбөй калыптырбыз. Анан ошо биринчи суроого дагы кайра келет элем. Ушу КТР аркылуу ушу жөнөкөй ушу биздин баягындай цифровой телевидениясы жок, карапайым элдер көрүп аткандар эми ошолорго бир жарыя кылып же башка бир иш кылса афишаларды мындай шаарларга эле ийилип көрүптөр. Түшүндүк оюңузду. Макул, рахмат сизге. Сизге чоң рахмат, күнүңүз жакшы улансын. Чоң рахмат. Буюрса, ошол 10 майда филармонияда концерт өтүп жатпайсызбы? Буюрса, ал концерт бүткөндөн кийин дароо эле 11 майда Ош шаарына аттанып жатамын. Жалгыз барамын, барып сахна жазылгаларын даярдап, 12 майда досторубузду күтүп алабыз. Биякта болгон концерт эле ошол кайра Ош шаарында болот, буюрса. 12-13 май Ош шаарында драма театрында, улуттук драма театрда болмокчу. Андан кийин 14 май Жалал Абадта, андан ары ошентип 15-16 Баткен болуп, нары жак ушул түштүк аймакта кыдырып келмекчибиз. Эми ошол жактагы реклама тууралуу айтып атат. Ошол Бишкектеги концертти баягы ошол реклама болобу, өткөрүшү болобу, кандай гана баягы тармагы болбосун, өз мойнума алган болчумун. Ал эми тигил жактагы уюштуруучулук ишти башка жигиттер моюнга алган, ошолор уюштуруп жатышат. Ал жактан деле телевиденияларга, андан тышкары ошол кагаз менен, афишалар менен реклама кылып жаттык эле. Эже билеткен, балким ошо жактан көргөндүрсүз, ошон үчүн чалып жаткандыр деп атат. Эженин сунушу ушул биздин коомдук каналдан жарнама берилсе деген сунуш болду да. Ооба, анда жана айта кеткендей эле 12-13 Ошто болот. 14 түштө Өзгөндө болот, 14 кечинде Жалал Абадта болот. Андан ары тилекке каршы билбейт экенмин. Буюрса дагы бир эфирге барсам жаттап аламын, айтамын. Негизи азыр башым, дене мүчөм бүт баары баягы Бишкектеги концерт менен сарсанада. Ошол сана менен эле кандай өтөт, кандай болот, экрандарга кандай коюлат, ал жакта кандай сүрөттөр болот, бияктагы жарнама болсо шаарда кандай болуп атат, баягы афишалар чапталып атабы, теледен кетип атабы, эфирлерге барыш керек, радионун эфирине барыш керек, иш кылып, бер жаздырыш керек. Аябай көп маселе болуп жатат. Ошон үчүн уйкум да канбай калып атат, ачыгын айтсам. Аракет кылып эле чуркап эле жүрөбүз. Буюрса ошонун баарын үзүрүн онун да көрөсүздөр деп айткым келет. Жакшы, ийгиликтүү өтсүн дейли. Анан Бишкектен кийин түштүк жеркесине кетет экенсиздер. Андан кийин дагы башка бир облустарды кыдырасыздарбы? Буюрса, ошол жакка барганда 3 областка кыдырат экенбиз. Ош областы, Жалал Абад областы, Баткен областы. Бишкекте ошондо Чүй областы 4 область. Буюрса нары жагын 3 эле область кылат экен. Ал жагын келгенден кийин буюрса уюштурабыз башка. Анан жакшы экен. Бул учурга чейин 2 концерт өттү дедиңиз. Ошол концерттердин кайсынысы аябай бир аншлаг менен аябай жакшы өттү эле? Сиздин эсиңизде калган жакшы сезимдерди эстеткен? Экөө тең эле жакшы өткөн. Экөө тең эле ойдогудай. Жана айтпадым, бирирди атынан концерт окуп койсоң экинчи таарынып калат депчи. Ошондуктан бир концерттен өйдө деп айта албайм. Ошондуктан баары жакшы болгон. Биринчи концерттагы өзгөчөлөр бар болчу, экинчи концерттин андан да башка өзгөчөлүктөр болгон. Үчүнчүсү андан таптакыр башкача болот, мисалы үчүн буюрса. Ошон үчүн айтар элем, ар бир концерт мен үчүн бул жаңы ачылыш, жаңы бир чыгармачылык. Жакшы экен. Анан сиз аткарып жүргөн ырлардан өзүңүз жараткан ырлар барбы? Өзүм мектеп жашыман бери эле оон жазып, сөз жазып калам. Сөз жазса кандай эмнегедир меники пародиялуу, комедиялуу сөздөр чыгып калат.
Мектеп жашымда эсимде, самолет кайда учуп барасың? Канатыңа сала кет, Хасейиндин баласын деген сыяктуу сөздөрдү жазып калчу элем. Анан үйдөгү туугандарым келгенде ушинтип сурандып калчу. Анан оны да жазып калчумун. Бүгүнкү күнгө чейин оны жазып атабыз. Анан элге тартуулагандан уялам. Себеби дегенде ар бир кесипти ошол кесипти мыкты билген инсан аткарса сапат болот. Сапат болсо өзүңүздөр билесиздер, өнүгүү болот дегендей. Ошого карабастан ушул концертте бир 2 чобонумду элге тартуулап жатамын. 2 чобон жазган болчубуз. Ошол обондордун бири Таарыма деп аталат. Сөзү Кудурет Тайчабаровго таандык. Ошолорго бүгүнкү күндө клип тартып атабыз. Азыр мен биякта эфирде жыргап отурганда, тиякта досторубуз клип тартып жүрүшөт. Азыр бияктан чыгып, эфирден чыгып алып жака барып клип тартышабыз. Буюрса биздин дагы ошол тасмага түшчү фрагменттер бар эле. Ошолорду бүгүн бүтүрөбүз. Буюрса эртең буюрса улуттук биринчи каналдан презентациясын кылган атабыз. Жетишсек көрөсүздөр, буюрса жетишкенге толугу менен аракет кылып атабыз. Чыгармачылыкта сүңгүп жүрөсүз дегенде азыркы учурда. Деги эле ушул чыгармачылыкка келгени сиз эмне таптым деп ойлойсуз? Жакшы жагы, жаман жагы дегенде. Жаман жагы болбой эле койсун, бирок баягы сизге да тажап кеткен учурлар болобу дейм да. Чыгармачылыкка келгенде өз максатыма жеттим деп ойлойм. Себеби бала чагымда чоң кыргыз жылдыздардын арасында бир сахнада, бир ушундай бөлмөдө, бир студияда отуруп майк курганды максат кылчу элем, тилек кылчумун. Баягы жаштын тилегин берет дегендей жаратканыбыз бул күнгө да жеткирип отурат. Буга дагы ыраазымын, жаратканыбызга дагы шүгүр кылам. Анан ойлоймун, баары сонун эле ойдогудай. Анан албетте чыгармачыл адам болгондон кийин жакшы сөз айтылат, жаман сөз айтылат дегендей, сиз тарапка айтылган өтө бир аша чапкан сып пикирлер да болсо керек. Аларды кандай кабыл алып, кантип жеңесиз дегендей? Эми көп учурда сабыр кылганга аракет кылабыз. Кээде баягы ушунчалык эле туура эмес кылып атышса, баягы ичиңе бууңду чыгарып айтып аласың кээде. Кээде тескерисинче баягы чыдап коесуң аягына чейин. Ар кандай болот, эми биз деле адамбыз да. Биз деле башка адамдар окшогон адамбыз. Чүзгүөт, жинденебиз. Жинденебиз, ар кандай болот. Бирок ошентсе дагы коомдун адамы болгондон кийин баягы коомчулукка негизи сиз кандай жүрсөңүз жаштар сизди көрүп ошондой жүрөт. Ошон үчүн баягы көбүнчө сабыр кылып, түз алып жүргөнгө, жакшы жүргөнгө аракет кылабыз. Кыргыз эстрадасына кандайдыр бир өзгөчөлүк киргизем деген планыңыз барбы? Өзгөчөлүктөр жылдан жылга эле кирип атат го дейм менин оюмча. Өзгөчөлүктү көбүнчө коңшу элдердин, өнүккөн мамлекеттердин музыкасы болобу же кандай гана тармак болбосун, чыгармачылыкта ошол жактан биринчи ал жак өнүгүп жатпайбы? Ошол нерселер баягы агым менен, интернет булактар менен бизге келип жатат. Ошонун аркасы менен өнүгүү болуп жатат. Себеби дегенде ошол нерсени көрүп умтулуп жатышат жаштар. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, биздин жакшы айымдар, жигиттер бар. Мыкты деңгээлде, дүйнөлүк деңгээлде чыгармаларды аткарып отурган. Ошол менен сыймыктанам. Жакшы экен. Биз болсо ардактуу телекөрүүчүлөр, Кефир программасынын бүтөрүнө бир канча мүнөттөр калды. Ал эми ушул убакытта биз Гүлжигит Калыковду дагы бир жолу ырдаталы деп чечтик. Сезип койдум сиз жаңы эле башын баштап жатканда эле азыр ырдатат окшойт калды деп ойлоп койдум. Эми бүтүрөрдү бир ырдатат деппи? Келиңиз, анда жалпы көрүүчүлөрүбүз үчүн сизге эркин микрофон, анан сөзсүз түрдө бир чыгарма аткарып бериңиз. Анда башында аткарып берейин, андан кийин коштошолу. Ооба. Андан эсе кайсыларды аткарсам, Рыспал Абдыкадыровдун Жол карым билгем деген чыгармасы бар, ошону аткарып коеюн. Биз жолуктук, качан билбейм үмүтүн, жүрөк отун, элеп алдың сен бүтүн. Бир гана эмес, тагдырга миң, талайыма рахмат. Бизди кошкон ошол айлуу, ошол жыргал,
ошол дейп бир түнүчү. Азаматсыз үнүңүзгө береке. Негизи булбулдун көркө гүлдө бар, ырчынын көркүндө бар деп коет экен. Анын сыңарында үнүңүзгө береке. Рахмат, чоң рахмат. Анда коштошууга убакыт келип жетти окшойт. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүн менин билишимче радио күнү экен. Баягы сиз бул радио болбосо дагы ошол тармакка жакынсыздар. Ошондуктан майрамыңыздар менен куттуктаймын. Ар дайым ушундай жакшы конокторду тосуп алып, жакшы эфирлерди өткөзүп жүрөңүздөр. Элге жакшы маанай тартуулап. Ал эми жалпы журтка ачык асман каалайт элем. Амандыкта болуңуздар. Ден соолугуңуздар бекем болсун. Ушул май айындагы жайнаган майрамыңыздар баардыгы кут болсун демекчибиз. Айтканыңызга тилектериңизге тилектеш канатташ бололу. Сиздин концертиңиз аншлаг менен өтсүн дейлим. Эң мыкты деңгээлде өткөрүп алыңыз. Келип бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылыгыңыз өркүндөй берсин дегендей. Өлкөбүзгө таанылган эмес, өлкөбүздү тааныткан адамдардан болуп жүрөбүз. Чоң рахмат, аракет кылабыз. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен биз коштошпойбуз. Болгону эмки эфирден көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Сиздер менен мен Айпира Адамкулова болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.